Atın kim? Ренат Familia. Жапаров. Kaçıncı yıl tuğması? 1997. Renat айтыңызчы, баягы видеодо сиз кичине ичиңизди кармап тургансыз, ошо сизди кандай абалда ошо ичиңиз ооруду, азыр ден соолугуңуз кандай? Авалда ушу тепкилегенден ушу сатүндүк жактарынан жаракат алгандан, ушу табарсыздыктан аяк атыргандан ушу жактан бияка карап келишкен. Кайсы жерде сабалдыңыз? Ушул жактан ДКК мыйнастан автобуска байкем экөөбүз апаранга чейин тепкилеп барышты. Анын ичинен да тепкилешти. Ар жактан аркы полицейскийдин автобусуна аяктан ыркытышып, аяктан да сабышты. Азыр ден соолугуңуз кандай? Аз ден соолук Кудайга шүгүр жакшы. Кандай обследование болду, ошону айтып бериңизчи. Каяка бардыңыз? Доктор көрдү, эмне сизге дары бердиби, эмне выписка болду, кандай? Бияктан скорый чакырды, скорый менен барып урологияга барып, полный обследование алып, УЗИге түшүп, дарыларды жазып берди. Азыр Аллах каалам жакшы. Канча дары ичип атасыз? Азыр дарыны алып келип беришти, ошо списогун берген. Дары иче элексизби ошону? Бүгүн бардым да, демек. Бүгүн бардыңыз. Бүгүн келип скорый келип, Бүгүн 28 мартта бардыңыз. 28 мартта бардым. Ошо сиз 26-сында кеч түшкөнсүз да? 26-сы, 27-си эмне болду сонун? Акыбалыңыз кандай болду? 27-си ооруду, ошо заара кыла албай чыдап отурдум, анан начальник өзү келип карап чакыргыла деп бүгүн чакыртып, скорый помощь менен барып, демек урологияга барып каратып, УЗИге түшүрүп. Азыр кандай анан десеңиз? Кудайга шүгүр жакшы, буюрса. Рентгенге түштү деп атабы ошондо? Рентгенге түштү. Кандай обследование жасашты? Ушу бөйрөктөрүн текшерди, ошо табарсыздыгын текшерди. Жыйынтыгы чыктыбы ошо рентгенден? Жыйынтыгы чыкты, ошо кичине бар деди. Алар ошо дарылар менен дарылансам болот. Ичинде эмне бар деди? Ошо эмне бар деди? Ичине эмне? Синяктар деди да. Башында кичине синяктар бар экен, так. Ошо заключениени берди, жазды. Алардын ошо үйлөрү берейин да, дарыларды алып берсин деп. Рахмат. Сиздер да ошол күнү түшкөнбү? Иә. Түшкөнбүз ошол. Башка токмокчу жерлер барбы? Жок. Жокпу? Жок. Биз жакшы байланышып. Бирок эки мал алып чыгып. Сиздер, Сиздер. Үчөөбүз.